1 миллион тоннага жакын күйүүчү жана майлоочу майды кошумча пошлинасыз алып келүү боюнча келишимге Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети менен Россиянын энергетика министрлигинин өкүлдөрү 6 декабрда кол коюшкан. Ал ортодо бул айда күйүүчү майдын баасы 1,5% арзандаганы маалымдалды. Келишимдин негизинде бизге 50 000 тонна нефть, 485 000 тонна бензин, 560 000 тонна солярка и 135 000 тонна реактивный топливо код самолеттерге. Ошолорго бар келишимге кол коюшуп келдик. Фермерлер, дыйкандардыкы, жарымдардыкы топтоонча мында майсыз күйүүчү май боюнча маселе болбойт. Андан тышкары Министерство транспорттук коммуникация бизге заявка берди эле. Бизге битум чечип бергиле деп жолдорду ремонтко. Анысын дагы сүйлөштүк. Буюрса жаңы жылга чейин ага дагы кол коюшабыз. Өзүнчө келишим. Жыргалбек Сагынбаевдин айтымында бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 2019 эч кандай көйгөй жаралбайт. Эки тараптуу документтин негизинде мунай заттары пошлинасыз алынып келинет. Ал эми күйүүчү майдын баасы керектөөгө суроо талапка жараша өзгөрүшү ыктымалдыгын Мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов айтат. Ал кошумчалагандай алдын ала талдоо боюнча октябрь айында баа 8%га көтөрүлөт делгени менен 3% жогорулаган. 1 декабрдан бери азыр карасак, азыр бензин күйүүчү майлардын эми орто эсепинен баарын кошкондо ар бир бензиновый группа, дизельный группанын ортосунда 1,5% азыр төмөндөгөн болот. Анан биз дагы декабрь айынын аягына чейин дагы 1%га төмөндөйт деген божомолорду күтөбүз да. Анткени менен баалардын көтөрүлүп же арзандашы дүйнөлүк баадан көз каранды. Учурда күйүүчү майды ташуу боюнча Казакстан менен иштөө аракеттери көрүлүп жатат. Ар бир айдын 1-числосунда бизге баягы күйүүчү мунай заттын бааларын, дүң бааларын бизге коюп берет. Мына бул айда биз мындай баа менен сатабыз деп туруп, анан ошол биздин мунай сатуучулар ошол баа менен алып келип туруп, бул жактан сатканда ошол ал жакта көтөрүлгөндөн кийин 1,5 айдан кийин бизге да жетет да ошол көтөрүлүшү, төмөндөлүшү. 2018 жылдын январь айынан баштап Кыргызстанга 504 000 тонна мунай өндүрүмү жеткирилген. Анын 234 000 тоннасы бензин болсо, 270 000 тоннасы дизелдик күйүүчү май. Бул жааттагы Кыргызстандын өнөктөшү азырынча Россия гана. Жайнагүл Талас кызы, Урмат Мамбеталиев, Пирамида.